Соттук реформа, башкача айтканда, сот системасындагы реформалардын болуп жатканына мына 7 жылдан ашып калды. Соттук реформанын багыттарынын бири соттордун материалдык техникалык базасын чыңдоо же болбосо камсыздоо. Мына ушундай бүгүнкү биздин талкуубуздун башкы темасы. Студияда мен Бигайым Садыкова, саламатсыздарбы. Бүгүнкү биздин конокторубуз Ош облустук сотунун судьясы Акматов Абдималик Алиевич жана Бир Дүйнө Кыргызстан коомдук бирикмесинин Оштогу филиалынын офисинин координатору Хусанбай Кадыржанович Салиевтер келишкен. Студиябызга кош келипсиздер. Саламатсыздар. Алгач эле суроо, пандемияга байланыштуу көпчүлүк сот процесстери онлайн өтүүгө мажбур болуп жатат. Сизге суроо, Абдималик Алиевич, айтсаңыз, мына сиз өзүңүз жеке онлайн сотторду канчасын өткөрдүңүз, анан кандай кыйынчылыктар менен күрөштүңүз деп айтсам болот? Пандемияга байланыштуу бүгүнкү күндө СИЗОдо олтурган айыпталуучулар сот отурумуна камсыз болгон учурларда онлайн соттук териштирүү жүргүзүлүп жатат. Ал жерде кыйынчылыктар бар. Албетте залдар жетишсиз болуп калат. Ошол эле учурда айыпталуучу онлайн процесс өткөрүүгө макулдугун бербей каршы болгон учурлар болот. Ошол учурларда иштердин кароо мөөнөттөрү бузулган жагдайлар болуп атат. Ал эми жалпысынан алганда сот отурумдары онлайн тартибинде көпчүлүгү эле өткөрүлүп, иштер каралып, жыйынтылып жатат. Ал эми мен өзүм айтсам, Ош областык сотунда билесиздер, коллегиально карайт иштерди. Ал жерде онлайн сот отурумдары 3-4 дело карады, иш карады. Хусанбай Кадыржанович, сиз айтсаңыз, негизинен алганда онлайн соттор болуп жатат экен. Сиз ошондо онлайн сотко катыштыңызбы? Анан эмнесин байкадыңыз? Эмнеси мындай жетишсиз болуп атат азыркы күндө? Ооба, биз дагы онлайн сотторго катышып эле келип атабыз. Но бир жактан айтып кетиш керек, онлайн сот техникалык жактан кээ биринде ошол жетишпөөсүздүктөр болгондорду да биз көрдүк. Андан тышкары мыйзам талабын дагы айтып коюш керек да, жазык процессуалдык кодекстин 286-беренесинин талабы боюнча айыпталуучу өзү катышууга сот отурумда келип тийиш деп жазылган. Биринчи бөлүмүндө, экинчи бөлүмүндө айтылып эле турат, ал жерде айыпталуучу өзү катышпаса дагы өтсө болот, эгер ал соттук далилдерди изилдеп бүткөндөн кийин, анан өзүнүн каяка келгенин айтпай келбей койсо, анан болот. Анан Кыргызстандан тышкарыда болсо болот. Ошондой себептер көрсөтүлгөн да. Анан эми мыйзам талабы боюнча өзү катышууга тийиш деп жазылып турат. Ундан тышкары бул жерде биз адвокатпыз да, адвокат болуп катышканда биз мисалы онлайн болгондо биз ошол биздин жактообуздагы менен мындай мамиле кылууга мүмкүнчүлүк болбой калат экен. Мыйзамда жазылып турат, жактоочу менен мындай беспрепятственный дейт, тоскоолсуз ал менен мамиле кылууга укугу бар деп. Ошол укуктарыбыз кесилип калып атат онлайн болгондочу. Ош облустук сотунда биз атайын бар материал жасап келгенбиз. Ал жерде онлайн процесстердин бири болгон. Азыр көңүлүңүздөрдү ошого бурсак, андан кийин улантабыз. Адатта кылмышка шектүү жарандар сот залында отурчу. Сот онлайн режимине айланган соң аларды темир тор артында сурак берүүгө аргасыз кылды. Мунун баары эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу элдин саламаттыгын камсыздоо максатын көздөгөнү менен жактоочуларга ыңгайсыздык жаралып жатканын айтышат. Онлайн аргасыздын иши болуп атат да. Себеби ошол болгондо, онлайн болгондо ошо кылмыш ишти кароо алдыга жылып атат. Бара-бара түзөлүп атат, жакшы жагына кетип атат азырынча. Ал эми IT адисинин айтымында онлайн өтүп жаткан режимде бир топ жеңилдиктер да бар. Мисалы, сот отурумунун иши алдыга жылып, ошону менен бирге эле сот кызматкерлери дагы Бишкекке барып окуудан өтүп убара болбостон онлайн түрдө билим алып жатышат. Онлайн сотто өткөрүү үчүн бардык шарттар каралган. Аудио-видео фиксация деп АВФ системасы киргизилди, жана ошондой эле АИС программасы киргизилди. Цифровизацияга карата. Ал эми пандемия учурунда мисалы соттор тиги подсудимыйларды бул жака алып келбей, СИЗОдон, ИВСтен алып келбей бул жака эмеден эле тартып сразу онлайн тартып көрсөтүп берип атат. Пандемия учурунда милициялардагы
тиги алып келе албай калышы мүмкүн. Ал эми ушул учурларда бизге наоборот пайда болуп жеңил болуп атат. Эгерде сот отурумдары онлайн өтпөй кадимки көрүнүштө өткөндө, анда сот жана адвокаттар оорубай калат деп эч ким кепилдик бере албай, соттор болбой калат болчу. Ошол үчүн дагы азыркы эпид кырдаалга байланыштуу онлайн өткөнү жакшы дейт эксперттер. Эми Абдималик Алиевич, сиз айтсаңыз, мына сот процессинде негизинен алганда, мына Хусанбай Кадырович айткандай, мыйзам сакталбай атат. Мыйзамда мындай деп жазылган эле деп атат. Ошол жактары кандай болуп өткөрүлүп атат азыр анда? Мисалы, биринчи инстанциядагы иштерди ала турган болсок, айыпталуучу камакта болгон учурларда пандемия деп ал чыкпай калган менен иштин мөөнөтү бар, анын башкаруу чарасы, камакка алуунун мөөнөтү бар. Ошол үчүн жарандарга жанагындай онлайн тартибинде сот отурумдарын жүргүзүү боюнча сунуш берилип, эгерде айыпталуучу ошого макул болсо, сот отурумдары жүргүзүлөт. Ал эми эгерде жок, мен онлайн сот отурум менен өткөрүүгө каршымын деген болгон учурда, анда процесстер жылдырылып жатат. Сот процесси онлайн жүргүзүлгөндө көп жеңилдиктер болуп жатат да, туурабы? Анда эле моюнга алыш керек. Жакшы жактарына кандай маани бере аласыз? Эми айтылып өтүлгөндөй, ар бир иште мөөнөтү бар. Ал эми көбүнчө эми ошол СИЗОдон чыкпай келбей калып, көп сот отурумдары калтырылып кетилгендерди биз күбөсү болдук да. Анан соттор жүрбөй калды. Эми бир тараптан ойлосок, ошолорду через онлайн аркылуу эми ошол маселелер чечилип атат. Эми экинчи жактан алып карасак, мыйзамга анда өзгөртүү киргизиш керек да. Мыйзамга жазылып турат. Айыпталуучуну сот отурумда өзүнүн катышуусуга тийиш деп. Анан кайсы учурда ал катышпаса болот деген беренелерди дагы келтирип турат. Эми биз бир жактан, экинчи жактан биз адвокат катары катышып, мисалы сот отуруму өтүп кетип аткан учурда суроолор болуп калышы мүмкүн экен. Эми мыйзам айтылып атат, адвокат өзүнүн клиенти менен без эч кандай тоскоолдуксуз байлануудай мамиле кылууга укугу бар деп. Ошол мамилелер болбой калып атат. Эми кемчилиги ушул жагы, артыкчылыгы ошол сот отурумдары өтүп атканы, убагында процессти өткөрүп, чечим чыгарып атканы. Абдималик мырза, сиз айтсаңыз, мына пандемияга байланыштуу жанагы онлайн процесстерди өткөрүүдө сиз өзүңүздүн тажрыйбаңызда, жумушуңузда эмнелерди өзгөртүүгө туура келди жана эмнелерди үйрөндүңүз дагы? Ал жерде бул жагдайларда үйрөндүм же бир кайсы бир тажрыйба арттырдым дегенден алысмын. Анткени баардыгы эле бүгүн биз 21-кылымда жашап атабыз. Баардык технологиялар, баардык сот кызматкерлери ошол компьютерде иштөө, баардык билим деңгээлдери каралган да. Андан азыр жогоруда айтылып атпайбы, жарандарды именно адвокаттар менен тыгыз байланышта иштешүү, же болбосо адвокаттык иш жүргүзүүгө тоскоолдук болуп атат деген жагдай бар деп туруп айтып атпайбы. Бул жагдайда адамдардын коопсуздугун да эске алуу максаты бар да. Мисалы ал жерде бир мисалы Ош шаарындагы СИЗО 25 мекемесин ала турган болсок, ал жерде кеминде эле 400 адам камакта отурат. Эгерде сырттан бирөөсү ошол COVID-19 жугузуп алып кирген болсо, ичиндеги баардык маселе көтөрүлүшү мүмкүн. Ошол эле учурда эгерде ал ооруган болсо, сот залына келген башка адамдарга жугузулушу мүмкүн. Ошондуктан адамдардын коопсуздугун эске алуу максатында онлайн процесстер уюштурулуп атат. Ал эми соттолуучу катышпай калды сот отурумуна дегенден алысмын. Анткени аралыктан эми көрүп атат. Сот залында прокурор бар, жактоочусу бар, жабырлануучу бар, тараптар бар, сот карап атат. Бирок сот айыпталуучу гана ошол процессти онлайн тартибинде, компьютерде гана көрүп атат. Ошол СИЗОлордо мисалы, атайын ошондой кабинеттер уюштурулган. Соттордо дагы, сот залдарында ошол камералар коюлган. Ким эмне деп сүйлөдү, кандай деп көрсөтмө берди, баардыгын толук көрүү мүмкүнчүлүгү бар. Эгерде баягы интернет связьдар начар болуп, байланыштар начар болгон учурларда, анда ошол жагдайга карап процесс жылдырылуу менен. Анан дагы белгилеп кетчү жагдай, ошол айтып коюш керек, айыпталуучу макул болгон учурларда онлайн процесстер өткөрүлөт. Себеби айыпталуучунун укуктарыны, баардык процессуалдык укуктарын камсыз кылууга, ошол ошол укуктарынан пайдаланууга сот тарабынан сот кыргыз өлкөсүндө ошо сот тарабынан баардык шарттар камсыз кылынып атат деп айтсак болот да.
Ал эми жанакы онлайндык сот отурум тартибине каршымын деген учурларда көрүп атасыздар. Пандемия учурунда Ош областына ала турган болсок, Ош областында сот бардык биринчи, экинчи инстанциядагы соттор штаттык режимде иштеп турду. Анан ошо атайын өзүнүн мыйзамда көрсөтүлгөн тартибинде мисалы 7 адамдан ашканда ооруган адамдардын саны. Ошол учурда карантинге биринчи инстанция Ош шаар соту, Ноокат райондук соту, өзгөн райондук соттору 10 күнгө, 14 күнгө жабылган учурлар болду. Ал эми Ош областык соту ошол пандемия учурунан баштап штаттык режимде бүгүнкү күндө да иштеп келет. Сот процесстери онлайн болгондуктан алар бир кандайдыр запись болот да, мындайча айтканда. Ал запистерге ошол видеолорго, аудиолорго жөнөкөй коомдогу адамдар, коомчулук көрө алабы аны бир жерден же андай каралган эмеспи? Бул жерде жазык иштери бар. Ал эми массалык маалымат каражаттарына процесстерди түз чыгара берет дегенден алысмын. Эгерде ачык соттук отурумдар болсо, кайсыл бир жаран ошол процесстин кандай өткөрүлүшүн көрүүнү кааласа, сот отуруму ачык болсо, ага эч кандай ограничение жок. Эгерде органдыктар жетишсе кирип катышып көрсө болот. Ал эми мыйзамда көрсөтүлгөн атайын жабык соттук отурумдар болсо, аларга тиешелүү болгон адамдар киргизилет. Алар дагы ошол разрешение кылбаш үчүн, баягы сыртка чыгарбаш үчүн алардан эскертүү протоколдор алынат. Ал эми сот отурумдары бүгүнкү күндө бардык сот отурумдары онлайн эмес, эркинде обычный адаттагыдай сот отурум өткөрүлсө дагы ал аудио видео записке алынат. Мисалы, жарандык иштер боюнча дагы записке алынат, жазык иштер боюнча дагы записке алынат. Ошол учурда параллельно протоколдор жүргүзүлөт. Баягы онлайн сот процессин өткөрүп жаткандагы судьялардын жардамчыларынын жумуштары азайдыбы азыркы күндө онлайн өтүп жатканына байланыштуу же кайра көбөйүп жатабы? Бул жерде көбөйдү деп айтсак болот. Себеби мурда соттук отурумдарга жазык иштери боюнча соттук чакыруулар жиберилет болчу. Бүгүнкү күндө жиберилет соттук чакыруулар. Ошол учурда интернет аркылуу Адилет сот менен байланышып, Бишкек менен, центральный менен. Ал жерден ошо күндөр кайсыл мисалы СИЗО же сотто кайсыл убактар бош болсо, ошол убактарды заранее көрүп, алдын ала текшерип, процессти жылдыра турган, назначение ала турган учурда өзүнчө заявка жөнөтүп, баяктан бир аны иртеттирип, өзүнчө кат жөнөтүп, ошону менен утверждение кылдырып, андан кийин ал каттын негизинде ошол СИЗО мекемелеринде алайкан маалымат берип, ал жактан ошол атайын уюштурулган кабинеттер бош болгон учурлар менен макулдашылып туруп коюлуп атат. Бул дегенден баягы жарандардын мисалы негизсиз узак баягы камакта отуруп калбаш үчүн, алардын укуктары бузулбаш үчүн ушул жагдайларда ушундай шарттар менен иш алып барылып атат да. Анан жанакы онлайн соттук отурумга каршы болгон жарандардын алардын башкаруучулар мөөнөттөрүн узартуу, иштин мөөнөтүн узартуу жагдайлары негизинде жүргүзүлүп атат деп айтсак болот. Рахмат чоң. Кусанбай мырза, айтсаңыз, сиз райондор менен деле иштешип атсаңыз керек. Азыркы күндө мына пандемия убагында райондордогу сот процесстери кандай жүрүп жатат? Анан алар мына шаарга салыштырмалуу техникалык базасы кандай болуп жатат деп айта аласыз? Эми азыр берилген маалыматтар боюнча жогорку сот тарабынан дагы бүт бардык Кыргызстандагы райондордо дагы ошондой системалар орнотулган, калпына келтирилген деп айтылып атат. Эми райондордо биз Кара Суу, мисалы Ноокат барып атабыз, көрүп атабыз, ал жерлерде өткөрүлүп атат. Бирок эми техникалык жактан бул көп маселеси чыгып калат экен да, жүргүзүлүп аткандачы. Кээ бирлерде ошол техникалык жактан мындай болбогондо, жетишпөөчүлүк менен мындай болбой калган учурларды дагы биз көрдүк да. Бирок болуп атат райондордо дагы. Абдималик мырза, райондор кандай камсыз болууда? Азыр мына санариптештирүү жылы деп атпайбызбы, соттук реформа деп атабыз. Ушуларга байланыштуу райондордо соттордун кандай реформасы жүрүп жатат деп айта аласыз? Сот реформасынын жүрүшүндө бүгүнкү күндө бардык эле биринчи инстанциядагы соттордо интернет санатташуу киргизилген. Ал жерде айыс сотта киргизилген. Бир жарандык иштейбиз, жазык иштейбиз, бузуулар жөнүндө кандай гана иш болбосун, мисалы райондук сотторго барып, ошолордун өндүрүшүнө түшкөндөн баштап, ошол иш каралып, архивге тапшырылганга чейинки бардык действиялары айыс сотко киргизилет электрондук версиясында. Ал эми ошол учурда параллельно бумажный вариантта дагы архивге берилет.
бир эле ошол ай соттон сырткары дагы сот kg деген сайт бар, жогорку соттун. Ошол эле учурда акт сот kg деген дагы сайт бар. Акт сот kgден жарандар интернеттен өздөрү ошол райондук соттордо, Верховный сотто, кайсыл инстанцияда сотто болсо өздөрүнүн иши боюнча кайсы күнгө дайындалгандыгы, кайсы күнгө жылдырылгандыгы, ошол иш боюнча кабыл алынган соттуу актыларды акт сот kgден көрө алышат. Ал эми бардык бүгүнкү күндө бардык биринчи инстанцияда соттордо сот залдарына камералар уюштурулган, онлайн тартымдуу процедура жүргүзүү боюнча. Эми албетте кемчиликтер болушу мүмкүн. Компьютерге көз каранды, мисалы, компьютерлерди кээ бир учурда баягы памяти кичине болуп калат, драйверлери көтөрө албай калган жагдайлар болуп атат. Ошолор эми баягы өзүнүн зарылчылыгына жараша четтеп жоюлуп атат деп айтсак болот. Ал эми сот залдарында биринчи инстанциядагы соттордо бардык 100% бардык залдар жана онлайн өткөрүүгө камсыз болду деп айтуудан алысмын. Биринчи этапта мына именно соттук реформанын 3-чү этабына кетип атпайбызбы биз азыр? Ошо 3-чү этабында аткарыла турган иштер иш жүзүнө ашырылып жатат деп айтсак. Соттордун негизги алганда мына имараттарына токтолуп өтсөк, жөнөкөй кызматкерлерге, анан ошол жерге барып жаткан жарандарга кандай шарттар түзүлдү? Буга чейин бар эле, азыр кандай өзгөрүүлөр бар? Буга чейин деле болгон, эми кийинирээк билесиздер да, мына жаңы мыйзамдар кабыл алынды. Соттордун, судьялардын статусу жөнүндөгү, соттордун өз алдынча башкаруу жөнүндөгү мыйзамдар, бир нече мыйзамдар кабыл алынгандан кийин соттордо бүгүнкү күндө жарандар үчүн каяктан кантип, мына мисалы юридикалык кеңештерди, жардамдарды алса болот. Ошол боюнча каяка кайрылуу боюнча атайын доскалар уюштурулган. Соттор биринчи инстанцияда соттордун баарында бар ал. Ошол учурда адвокаттардын дагы дежурга турган адвокаттардын тизмеси дагы турат. Ошол эле учурда кайсыл иштер каралгандыгы боюнча дагы сот отурумунун тизмелери дагы биринчи инстанцияда соттордо дагы, областтык соттордо дагы залдарга чыгарылат, жарандарга мүмкүнчүлүк бар. Ошол эле учурда дагы белгилеп кетчү жагдай, мисалы биринчи инстанция соттордо Кара Суу району сотунда, Ош шаардык сотунда сот имараттар баягы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга карата мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Ал эми кээ бир райондук сотторубузда ошо кээ бир имараттарда ошол мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга кирип чыгуусуга доступ дейбизби, мүмкүнчүлүк чектелип калган, эске алынбай калган жагдайлар бар. Буларда четтетүү маселелери бүгүнкү күндө департаменттен каралып атат. Ошол эле учурда райондук сотторубуз мурда эски зданияларда отуруп келген, жаңы зданияларды куруу маселелери, сот зданияларын мисалы райондук сотторго имараттарды куруу маселелери да каралып, бүгүнкү күндө алгылуу иштер жүрүлүп жатат деп айтса болот. Эми каржылоо системасына кичине бурулуп кетсек, жөнөкөй судьянын азыр айлык маянасы канча деп айта аласыз? Айта албайлы, ал эми конкреттик мыйзамдуулугу бар нерсе ал. Акылаты мисалы 25 миңден, жаңы судья болуп келсе 25 миңден баштап акылат башталат. 30 миң тегерегинде айлык алышат. Жана суд процессине кийген мансиясы канча сом турат? Ал 2891 сом турат ушундай. Ошондо азыркы жергиликтүү сотторго эмне жетишпейт деп айта аласыз анда? Жергиликтүү сотторду эми баягы жакшыртуунун чеги жок да. Канча жакшыртса болот, канча мүмкүнчүлүктөр түзсө болот. Биз эми бүгүнкү күндө жарандар именно ошол ачылган электрондук сот сайттарды, акт сот kgни, мисалы ай соттон ошолорду кантип пайдаланып, кантип ошолордон маалыматтарды алууну биринчи ошол сотко кайрылган жөнөкөй жарандардын өздөрүнүн билими керек да. Мисалы компьютерден интернет кантип издесе болот, кантип тапса болот, ошол жөнүндө массалык маалымат каражаттарынан берип, элге маалымат бериш керек. Мисалы кээ бир жарандар именно сотко келип, сотто ошол залда илинип турган списокду көрмөйүн сайын процесс кайсы күнгө назначение болгонун, же болбосо соттон атайын соттук чакыруу барганда гана кайсы күнгө дайындалгандыгы жөнүндө билип атышат да. Алар келбестен туруп эле интернеттен көрсө болот. Кайсы күнгө дайындалды, кайсы күнгө жылдырылды, соттук актысындагы алса болот. Эми ал акт сот kgге чыкканда айда инициалдар өчүрүлөт албетте, бирок ошол өзүнүн иши жөнүндө маалымат сот актыларда көрсө болот. Ал эми жакшыртуу үчүн бүгүнкү күндө айтсак болот, мисалы аппарат кызматкерлери бар. Алардын түшүгү өтө чоң да. Мисалы
иш келип түшкөндөн баштап дело производство дейбиз. Бул иш өтө көп. Аларды мисалы аппарат кызматкерлеринин айлык майналарын көтөрүш керек, стимул кылыш керек аларга. Ошол эле учурда аппарат кызматкерлерине окууларды жүргүзүш керек, өздөрүнүн квалификациясын жогорулатуу боюнча. Бүгүнкү күндө жүргүзүлүп жатат, жүргүзүлүп келет. Мындан дагы көбөйтүп, аларга мындан дагы жакшы шарттар түзсө болот. Ошол эле учурда соттордун иштерине токтоло турган болсок, мисалы соттук реформанын бир эң бир аныкталып алынган талаптарынын бири бул соттордун көз карандысын калыптандыруу, камсыз кылуу деген. Бүгүнкү күндө билесиздер, демократиялык мамлекеттердин баардыгында бул сот бийлиги один из ветвей власти да, бийликтин бутактарынын бир бутагы болуп эсептелинет. Эч бир бийлик бутагында көз каранды болбой иштеш керек. Ошол эле учурда башка бийлик бутактары менен, ошондой эле борбордук органдар менен тыгыз байланыш иш алып баруусу көрсөтүлгөн. Ошол демократиялык башкаруу принциптерин толук сактоо, соттордун көз карандысын камсыз кылуу боюнча дагы алгылыктуу иштерди жүргүзүү алдында турат деп айтсак. Рахмат чоң. Кусанбай, сизге суроо. Мына реформага байланыштуу соттор калкка жакын боло алдыбы? Сиздин оюңуз кандай азыркы күндө? Жакшы суроо. Менин оюм боюнча азыр сот реформасы боюнча кыла турган иштер азыр көп. Алар дагы ашырыш керек. Мына айтып кетти, соттор көз карандысыз болуш керек деп. Бул боюнча дагы көп иш кылыш керек. Аларды деңгээлин, мындай профессионалдык деңгээлин окутуу, мындай ошондойлорун көтөрүү боюнча дагы бул маселелерди көтөрүш керек. Эми бул жактан иштер жүрүп жатат. Эми жок болбойду десек болбойт, жүрүп жатат. Но дагы эле кескин аракеттерди кылыш керек деп мен ойлойм. Жүргүзүш керек. Сиздердин салымыңыздар кандай мына сот реформасына? Биздин салымыбыз, биз адвокаттар, укук коргоочулар салымыбыз ошол иштерди кемчиликтерин көрсөтүп, даттанып чыгарып атабыз. Эми ошол процессти бир тарабы катары көрсөтүп атабыз. Анан кээ бирлерде биз жазган ошол көрсөткөн кемчиликтерди алар алып атат, оңолууга болуп атат. Эми бир конкреттүү иштер жүзүндө айтып атам да эми. Ошондой. Биздин салымыбыз ошол. Азыркы күнгө келип. Эми эгер сот бийлиги тараптан бир мындай сунуштар болсо, биз ачыкпыз. Биз бирге иштешишке биз кызыкчылыгыбыз бар. Рахмат. Мына гуманизация, декриминализация, депенализацияларга багытталган жаңы кодекстердин киргенине 2 жыл болуп калыптыр да. Аларды адвокаттар практикасында алар киргени менен эмне өзгөртү азыркы күндө? Эми кылмыш иштерди тергөө жүргүзүү, кароо мындай эрежелери өзгөрдү. Ал жерде жакшы жактар бар. Жок эмес, жетишерлик. Мисалы, мурда эми мындай да, укукту мындай орусча айтканда право применения бул тергөөчү, прокурор, анан сотко берилген жазык процессуалдык кодекс боюнча. Эми мисалы тергөө убагында биз тергөөчүгө адвокаттар барып бир ишти тергөө ишин өткөрүш керек, мынага көңүл бур деп, далилдерди камсыз кылыш керек деп, мисалы кайрылат, эски мыйзам боюнча кайрылат элек, эми жок деп койсо, анан прокурорго барат элек, унады, болсо калып кетет эле. Азыр болсо жаңы мыйзам боюнча тергөө судьясы деген бир жаңы институт киргизилди. Мисалы тергөөчү унабаса, биз ага барып туруп эле өзүбүз кайрылып, ошол керектүү ишке керектүү болгон далилдерди камсыз тактасак болот да, мындай депонирование кылсак болот. Же болбосо судмедэкспертиза жүргүзүү керек болсо, аны дагы через сот тергөөчү унабаса, ал аркылуу өткөрсө болот. Эми кыйла жеңилдиктер бизге берилди. Аларды айтып кетиш керек. Эми бул процессуалдык жактан. Эми мынау кылмыш иш жазык кодексинин өзү боюнча алып карасак, ал жерде кээ бир статьялар жеңилдеди, кээ бирлери оордап калган жерлери дагы бар. Мисалы жеңилдөө деп атат, мындай салыштырсак, эскиси боюнча мындай жеңилдөө эмес, наоборот кичине күчтөп калган, мындай срогун көбөйтүп койгон жерлери дагы бар. Эми ошондой. Общий алып караганда, жалпысынан бул мыйзамдар эскисине караганда биз адвокаттар үчүн кыйла оңой болуп калды иштеш.
Рахмат чоң. Эми сот реформасынын кереги барбы деген суроодо Абдималик мырза сизге сот системасында эмнелер өзгөрүш керек азыркы күндө тез аранын ичинде деп ойлойсуз? Сот системасынын ичинде бүгүнкү күндө тез өзгөртүү керек деген бир баягындай производственный явка мен көргөнүм жок. Себеби Кыргыз Республикасынын сот системасы бул эгемендүү мамлекет болгондон кийин ага чейин деле калыптанган. Бүгүнкү күндө биз эң биринчи маселе азыр эми баягы элдин, коомдун, жарандык коомдун сот бийлигине болгон ишенимин көтөрүүнүн үстүндө иштешибиз керек. Себеби сырт баягы массалык маалымат каражаттарында азыр эми технологиянын заманы болгондуктан баардык интернет желилеринде карасаңыздар, соттор жөнүндө маалыматтар, соттордун жасаган жумуштары жөнүндө маалыматтар, ошол эле укук коргоо органдарынын жасап аткан жумуштары жөнүндө, адвокатура жөнүндө маалыматтар бир тараптуу чыгып калган жагдайлар өтө көп да. Ошол үчүн массалык маалымат каражаттары менен иш алып барууну күчөтүп, жакшы багытта коюш керек. Анткени соттун ишинде билесиздер, бул эми мыйзамдын талабы ошондой. Бир иш боюнча жарандар келсе эч качан иш эки тарапка тең чечилбейт. Эгерде сот ошол кылмыш иш болобу, жарандык иш болобу, иш боюнча процессуалдык чечим кабыл ала турган болсо, анда бир тарап обязательно мындай милдеттүү түрдө эле наразы болот да сотко. Ар ким өзүнүн чындыгы бар. Ошону эки тараптын тең жүйөлөрүнө реалдуу чагылдырган массалык маалымат каражаттарын иштөө зарылчылыгы турат. Себеби карасаңыздар бүгүнкү күндө соттордун чечимдери бузулуп атат. Же болбосо соттордун ишеним төмөндө эле ар түрдүү маалыматтар кетип атпайбы? Самом деле бул өзүнүн реалдуу бүгүнкү күндө ишти изнутри айта турган болсок, мисалы биринчи инстанцияда соттордун кабыл алган сот актылы караган иштеринин 10%, максимум 12% даттаналат да. Калган сот актылар даттаналбай эле ошол архивге кирип атат. Ал деген сөз 88-90% ошол соттун биринчи инстанциядан чыгарган соттун чечимдери менен жарандар макул. Ал эми 12%, ошол 10%-ин ичинде даттаналгандарда мисалы экинчи инстанцияга келип, үчүнчү инстанцияга барып каралгандан кийин деле ошол биринчи инстанциядагы сот кабыл алган чечимдер минимум эң аз деп айтканда 60-70% күчүндө калып атат. Бирок ошол мисалы соттун чечимине макул болуп, сотко ыраазы болгон адамдар эч качан массалык маалыматтарынан каражаттан чыкпайт да. Наразы тараптар массалык маалымат каражатынан чыгып, пресс-конференция берип, маалыматтарды бир жактуу бергенден баягы сотторго болгон элдин ишенимин төмөндөтүүгө мындай түрткү болуп атат да. Ошол үчүн именно сот бийлигинин, сот органдарынын биринчи, экинчи, үчүнчү инстанцияда баардык инстанциялар дагы жасап аткан жумуштары өтө чоң алалдуу иштер, өтө чоң кылмыш иштери, өтө чоң жарандык иштер, чоң компаниялардын ортосунда талаштар, экономикалык иштер каралып атат. Ошолор жөнүндө именно биздин Кыргыз Республикасынын сотторунун адилеттүү сот актыларын кабыл алып аткандыгы, ишмердүүлүгү жөнүндө чагылдырып, массалык маалымат каражаттары боюнча ушул маалыматтарды элге жеткирүү менен элдин сот бийлигине болгон ишенимин көтөрүүнүн үстүндө иштөө зарылчылыгы бар деп эсептейм бүгүнкү күндө. Ал эми жанагы сот органдарынын имараттары менен камсыз кылуу, компьютерлер менен камсыз кылуу, сот судьяларга, сот аппарат кызматкерлерине жумуш ордулары менен камсыз кылуу эми бул бир кыйла жөнгө салынып калды. Бул эми токтоп калбайт да, поэтапно кете берет. Бүгүнкү күндө менин оюмча, жеке сугубо өзүмдүн жеке оюм, массалык маалымат каражаттары менен иш алып барууну жакшы коюу зарылчылыгы турат. Рахмат чоң. Хусанбай мырза, сиз айтсаңыз, мына соттогу реформанын зарылчылыгы барбы азыркы күндө? Анан эмнелер өзгөрүш керек сиздин оюңузча? Менин оюмча, жеке оюмча кемчиликтер бар, жок эмес. Мисалы баса кетип келиш керек, айтып, мисалы жазык процессуалдык кодексинде жазылган 18-ci беренесинде тараптар тең деп, равенство сторон деп жазылган. Эми мисалы жөнөкөй эл арасында жүрсөңүз дагы уккан болсоңор керек, ошол кылмыш иш боюнча мисалы сот чечет, прокурор чечти, тергөөчү чечти деген сөздөр угулат да. Но адвокат чечти деген сөздү укпайсыз. Мындай алгандачы. Мисалы ошол эле бул мындай кылыш керек да, бул менин оюмча. Сот эле чечиш керек бардык маселени. Мисалы тергөөчү чечти, прокурор чечти дегенде, мисалы биз ошого прокурорго окшогон бир тараппыз. Укуктарды теңдеш керек.
Мен оюмча ошол адвокаттын укуктары прокурорго, анан тергөөчүгө караганда ал жерде мындайча айтканда возможность азыраак. Биз мисалы мындай алып караганда биз как консультант катары бир далилдерди мындай камтып беребиз, но укукту ошол мыйзамда көрсөтүлгөн укуктарды колдобоо бул ошолорду тергөөчү, прокурор, сотту кирет да. Ал жерде ошол теңдик, мен оюмча, жеке оюмча теңдик принциби мен оюмча бузулуп калган. Бул бир. Ошого окшогон кемчиликтер эми адистерди жыйнап туруп мындай бул маселе коюлса көптөгөнүн коюш мүмкүн. Ошого мен ойлойм, дагы эле бир жерде реформа деген бул бир жолу кылдык, анан иш бүттү деген эмес да бул. Бул процесс, бул көп учурда мындай замандын талабы боюнча өзгөрө турган бир талаптар. Ошолорду секин бир жерде токтоп калбай, эксперттерди жыйнап, алар менен ар бир мисалы бүгүн эмне үчүн элди арасында мисалы ишенбөөчүлүк болуп атат деген суроолор болуп атат да, эми бекерге болбойт да ал. Жөнөкөй жерден ал нерсе чыкпайт да. Ошолорду изилдеп, эмне себептен андай болуп атат деп, адистерди топтоп, ар бир алганда реформа деп эле бүт бардык бул кодексти өзгөртүү эмес, мен андан алысмын. Ошол кодексте институциональный чоң маселелер бар, тергөө маселеси бар, депонирование дегени бар, экспертиза маселеси бар, биринчи инстанцияда сот деген ал бөлүнүп кеткен. Ар биринин ичине кирсеңиз, ал жакта дагы чоң бир дүйнө, ал жерде өзгөртүрө турган жерлер көп. Ошол алып секин өзгөртүрүп оңдообузга зарылчылык бар деп эсептейм да. Билесиздер, 2016-17 жылы жарандык процессуалдык кодекс, жаңы кодекс колдонууга киргизилди да. Колдонууга киргизилгенден адвокаттар дагы окутулду, сот органдарынын кызматкерлери окутулду. Мисалы жарандык процессуалдык кодексти кайсы кимдер колдонуучу болсо, байлануучу болсо ошол колдонулду. Азыр жогорудагы коллеганын айткан сөздөрүнөн баягы жан бар да. Мисалы жарандык иштер боюнча карасаңыздар, ал жерде состязательность деп коет, тең тайлашуулук деп коет да кыргызча. Сотто жарандык иште бул эле жакшы жолго коюлган. Тараптар өзү доо берсе, өзүнүн доонун өзүнүн жүйөлөрү далилдегенге, жоопкер болсо өзүнүн жүйөлөрүн далилдегенге соттор анан мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Ал эми бул жаңы мыйзамдарды кабыл алганда бардык идеальный деп айтуудан алысмын. Себеби ал кемчиликтер бар, мисалы аны өзгөртүү үчүн зарылчылыктар турат. Мисалы жарандык процессуалдык кодекс колдонууга киргенден кийин бир нече өзгөртүүлөр киргизилди дагы. Ошол эле учурда жазык процессуалдык кодексинде дагы тараптардын тең тайлашуу немеси талабы, шарт процессуалдык немелерин дагы кайрадан карап чыгуу мүмкүнчүлүгү бар, кайрадан карап чыгуу зарылчылыгы бар. Себеби адвокат ошол эле учурда Кыргыз Республикасынын адвокатурасы жана адвокат иш менен жөнүндө мыйзамда 25-беренесинде адвокаттарга өтө чоң полномочия берилген. Адвокатура деген бул өтө чоң институт бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында. Сотко келгенде мисалы прокурор бир тарап, айыптоочу, адвокат жактоочу, актоочу деген. Экөө бардык эле соттордо экөөсүнүн мүмкүнчүлүгүн тең баягы өздөрүнүн баззащитныйын же болбосо бул жак айыпталуучу прокурор айыпталуучунун күнөөсүн далилдеген ал милдеттүү да. Ошол баары тең түзгөнгө аракет кылат. Бирок жанагы тергөө учурунда алдын ала баягы сотко чейинки өндүрүш убагында адвокаттар кандайдыр бир чектөөлөргө мурда дуушар болуп келген. Бүгүнкү күндө дагы жакшы жолго коюлду. Тергөө судьясы киргизилди мисалы. Тергөөчүнүн чыгарган, кабыл алган процессуалдык чечимдери макул болбосо, прокурордун чечимдери макул болбосо, түз тергөө судьясына кайра алышат. Ошол эле учурда бир нече процессуалдык действиялар аткарылат. Независимо тергөөчүдөн эч кандай прокурордун көз карандысы адвокат өзү. Бул бүгүнкү күндөгү жазык процессуалдык кодексте жакшы жөнгө салынды. Бирок мындан дагы жакшы жолго коюу зарылчылыгы бар. Анткени бизде билесиздер, биздин баш мыйзамыбыз боюнча эң жогорку баалуулук бул адам укуктары. Адам укуктары жана эркиндиктери. Ошондуктан чек жок деп айтпадым жогоруда. Канча жакшырта берүүнүн чеги жок. Өнүгүш керек, өсүш керек, өстүрүү керек дегендей. Рахмат чоң. Онлайн сот процесстерине биздин эксперт Кургакы Мамасалиева дагы өз оюн айтып өттү. Азыр көңүлүңүздөрдү ошого бурсак. Ооба, мындай режимде, мындай шартта соттук отурумду өткөзүү абдан кыйын болуп жатат. Эмне дегенде онлайн режимде бизде свет стабилдүү болбогон үчүн өчүрүүлөр көп, анан кийин кайтып светтин
электричествонун кайтып жанганын күтүп калып атабыз. Да башка кыйынчылык бул деген ошол суроо бергенде, адвокат болобу, прокурор болобу суроо бергенде же сот суроо бергенде нар жак тарап жакшы укпай калып атат да, жакшы түшүнбөй калып атат. Анан биздин жарандар эгерде кыргыз тилин жакшы түшүнбөсө, жанагы котормочуну камсыз кыла албай калып атабыз онлайнда. Эмне дегенде ал котормочу ошол адамдын жанында болуп, ошонун айткан сөзүн угуп, анан кийин которуп берип туруш керек да. Эми менин өзү жеке оюм, биздин сунуш ошол сот уюмдарына, сот органына биздин сунуш өзү ошо даярдыктарды көрүп туруп, чараларды көрүп туруп, интернеттерди камсыз кылып, интернет булагын камсыз кылып, анан кийин ошол электричествонун өчпөстүгүн камсыз кылып, жанагы генераторлор менен камсыз кылып, анан кийин ошондой акыбалда сот отурумун өткөзсө жакшы болот беле деген ой. Абдималик мырза, айтсаңыз, мына азыр адам укуктарын коргоо күнү жакындап калды. Ошого сиздин каалооңуз кандай? Жалпы адам укуктарын коргоо күн менен келе жаткан байрам менен бар кыргыз элин куттуктайм. Элибизге биринчи мамлекетибиз, элибизде, журтубузда тынччылык болсун. Мамлекетибизде бул баягы быйылкы жыл 2020 жылы кыргыз эли үчүн, деги эле дүйнө эли үчүн өтө оор жылдардын бири болду. Ошол баягы ковид деп баардык адамдар өзүнүн ден соолугу жөнүндө ойлонуп, бир мынча баягы кыйынчылык душар канчалаган жакшы адамдарыбызды, жакшы инсандардан айрылган учурлар болду. Ошондуктан эң негизгиси ошол эл журтубузда, мамлекетибизде тынччылык болсун. Баардык жарандарыбыз ден соолуктары чың болсун. Иштерибизде, мамлекеттик баардык иштерде ийгиликтер болсун. Ошол эл журтубузда тынччылык болсун. Кусанбай мырза, бул майрам сиздерге байланыштуу экен, көбүнчөсү түздөн түз. Ошого сиздин кайрылууңуз, сиздин каалооңуз кандай? Эми 10 декабрь күнү бул белгилүү күн. Бүтүн дүйнөдө бул күн ошол всеобщая декларация прав человека дейт, ошол кабыл алынган күнү. Эми мен элибизге эмне деп айтып кетет элем? Эң негизи бул адам укугунун иштөөсү, бул бир эле мамлекеттик органдар, сотторду мойнуна жүктөлгөн милдет эмес. Бул баардыгыбыздын мойнубуздагы нерсе. Ошондуктан мен айтып кетет элем, бул баалуулуктар, демократия, адам укук баалуулуктары бул өнүгүүгө багытталган. Бул өнүгүп өркүүбүзгө алып келе турган нерселер. Ошондуктан мен айтат элем, бир эле көпчүлүк мен элдер менен сүйлөшүп, мындай байланышып жүрсөк, ишеничи адам укуктарына азайып баратат да. Андай эмес, буга ишениш керек. Анан ошого күрөшүш керек. Мисалы, адам укугун бузулганын көрдүңүзбү? Мындай көңүл бурбай кетпей эле ага көңүл буруп, аны мисалы бузууга четтен карап турбай, аны тиктөөгө, аны мисалы тиктеп, ошого күрөшүүгө мыйзам жолунда укуктук жактан күрөшүп, аны тиктөөгө аракет кылуу биздин ар бир жаранды, Кыргыз Республикасынын жаранын милдети деп эсептейм. Ар бирибиз аны артынан ошол иштерди аткарсак, биз демократик өлкөнү куруубузга мен ишенип кетем. Рахмат чоң. Бүгүн биз соттогу реформалар жүрүшү жөнүндө сөз кылдык. Студиябыздын коноктору Ош облустук сотунун судьясы Акматов Абдималик Алиевич жана Бир дүйнө Кыргызстан коомдук бирикмесинин Оштогу офисинин координатору Кусанбай Кадыржанович Салиевдер катышып беришти. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми сиздерде кандайдыр бир чечилбей калган маселеңиздер болсо, биздин даректерге кайрылсаңыздар болот. Кызматыңыздарда мен Бигайым Садыкова болдум. Аман болуңуздар.